Кытайдын Сычуан провинциясында 3-чү жолку жер титирөө катталып, 122 адамды жарадар кылды. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Алынган маалыматтарга ылайык, бүгүн аталган провинциянын Ибин шаарында таңкы 7:35 чамасында очогундагы күчү 5,3 балга жеткен жер титирөө катталган. Табият кырсыгынан 122 адам жабыркап, 4,5 миңдей үй бүлө, үй жайсыз калган. Эске салсак, кече 17 июнда да ушул эле шаарда очогундагы күчү 6 балга жеткен жер титирөө болгон. Анда 12 адам каза таап, 130га жакын адам жарадар болгон. Африкадагы Судан өлкөсүндөгү башаламандыктар уланып жатат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматтарга ылайык, толкундоолордон улам ондогон адамдар каза болгон. Өткөн жылдын декабрь айында башталган нааразычылык акциялары өлкөнү 30 жыл башкарган президент кызматынан алынганына карабай уланып жатат. Ата-энелер балдарын көчөгө чыгаруудан коркуп калышты. Аскер адамдардын көчөгө чыккандарды күч менен басуу аракетинен улам кеминде 19 бала каза болду. Судан өлкөсүндө нааразычылык акциялары өткөн жылдын 19 декабрында башталган. Экономикалык кризиске кабылган өлкөдө нандын жетишсиздиги пайда болуп, баасы 3-4 эсеге өсүп кеткен. Бир аптадан кийин АКШнын аймагында мыйзамсыз жүргөн мигранттарды массалык түрдө чыгаруу процесси башталат. Бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына билдирүү жазды. Кийинки жумадан тарта иммиграциялык жана бажы кызматтары биргелешип, өлкө аймагында мыйзамсыз жүргөн миллиондогон мигранттарды өлкөдөн чыгаруу процессин баштайт деп жазган Трамп. Мындан сырткары ал Мексиканын миграциялык кызматы өз ишин так аткарып жаткандыгын баса белгилеп, Гватемала менен 3 тараптуу келишимге кол коюуга даяр экендигин айткан.